Саламатсызбы Азимбек Анаркулович? Саматчылык. Сиз буга чейин Назарньюзга келип, өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу маек бергенсиз. Ошол маек учурунда 7 апрель тууралуу кеңири талкуу жүргүзүп, талкуулалы дегенсиз. Сөзүңүзгө туруп, маекке келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эртең 7 апрель келатат. 16 жыл өтүптүр. Өткөндө айткан сөзүмө туруп келбесем, мен досторум көп да. Мына келе алган жок деп так кыйкырып чыгат. Ошон үчүн да болсо бир жагы. Экинчи жагынан тарыхый күндө эскерип койгон, анча-мынча фактыларды айтып койгон. Биз үчүн да, элибиз үчүн да, келечек үчүн да, бийлик үчүн да сабак болуш үчүн мааниси чоң да. Азимбек Анаркулович. Ошон үчүн сага да рахмат. Ушу 7 апрелде алдында келип маек алып атканыңа. Рахмат. Азимбек Анаркулович, ушул 7 апрель элдик революция же төңкөрүш дейлиби? Ушул окуянын келип чыгышы, уюштуруучулар кимдер болгон, максаты эмнеде эле, кеңири айтып берсеңиз. Мен дайым эле айтып жүрөм. Ак Суу окуясы 2002 жылкы 17 марттагы, 2005 жылкы 24 март революциясы, элдик революция деп коелу. 10 апрель, 7 апрелдеги окуялар, булар бир тизмектеги тарыхый окуялар. Булардын тамыры да бир. Эми үчүн дегенде негизги максаттары ошол Акаев башында турган үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы. Ошонун аракеттерине, ошонун мыйзамсыз иштерине үй бүлөлүк башкаруунун президенти же болбосо биринчи президент Акаевдин анан бийликти узурпация кылып алганы боюнча кайра-кайрадан биринчи президент деп экс-президент деген ордо биринчи президент деп конституцияга чейин 2003 жылы киргизип, анан үй бүлөсү боюнча кол тийбестик түбөлүк алам деген аракеттерине кесепети да ушунун баардыгы ошонун айынан чыккан нерселер. Мисалы чек ара маселесинде, Кытай-Кыргыз чек ара маселесинде, Казак-Кыргыз чек ара маселесинде ушундай өзүм билемди кылып, эч кимден сурабай эле талаш жокты, талаш экен, анан биз бердик, анан мынча уттук, Кытайдан биз уттук деген же болбосо бүтүндөй 70 жылдык элдин байлыгын Совет мезгилиндеги жакын чөйрөсү менен эле бөлүп талап жок кылганы, ушуга окшогон нерселери, анан кем байлыктардын баарын үй бүлөнүн досу деп жанагы Канаданын гражданы Борис Приштейн деп келип туруп, ошого башкартып койгону, анан аңыз аз келгеси 2005 жылы мөөнөт 15 жыл отурса да дагы бир жолу конституцияны өзгөртөмүн деп, анан Осмон Акун Ибраим баш болгон адамдарга кол топтотуп дагы бир мөөнөткө барат деген аракеттери, ушулар баары окшош да. Анан ошон үчүн окшош деп коем да. Эл уже ишенбей Ак Суу окуясы чыкты. Ак Суу окуясынан чыккандан кийин мурда ачык Акаев кетсин деген лозунг жок эле. 2002 жылдан баштап мына Босбекте өткөн экинчи чоң элдик курултайдан баштап Акаев кетсин деген талап менен аксуктар тиягы Ошко барды. Биягы Бишкекке келди. Кеңестин киттебине түшө турган жөө жүрүштү жасады. Эч кандай нарушение кылбай. То есть кыргыз элин ойготту. Кыргыз саясатчыларын ойготту. Эл ушинтип күрөшсө боло турбайбы? Үй бүлөлүк башкаруу менен деле, клан менен деле, ушу Кудай болуп калган президент менен күрөшсө боло турган деген нерсени ачты. Мына ошонун кесепетинен анан 2005 жылкы жанагы шайлоодо эми болуп көрбөгөндөй дагы нерселерди баштабадыбы? Ошол үй бүлөсүнүн партия, Адилет партиясына, жана Алга Кыргызстан партиясына бүтүндөй мамлекеттик чиновниктерден, ишкерлерден, ректорлордон бардыгынан акча топтоп ошол партияга, анан өзүнүн адамдарын алып өткөнгө аракет кылды. Ошонун кесепетинен март революциясы чыкты. Март революциясы чыкканда эмне болду? Март революциясында негизги талап март революциясы менен бийликке келген Бакиевден ушул деле сураган эле. Негизги талап үй бүлөлүк башкаруудан арылып Акаевдикин жок кыл. Экинчиси үй бүлөлүк башкаруу режимин камтылган конституцияны реформала. Мындан ары болбосун, ушуну үй бүлөлүк башкарууну конституциялык деңгээлде демонтаждоо максат болгонда. Бакиев келди дагы бийликке, эми азыр ушул менен айтып койсом болот, демонтаждоодун ордуна кайра эле үй бүлөлүк башкаруу башталды да.
Кайра эле баштады. Эл арасында мурда бир үй бүлөгө чыдасак эми Бакиевдердин 7 үй бүлөсүнө кантип чыдайбыз деген ачык эле возмущениялар боло баштады. Өзүнүн милдеттенмесин аткарган жок. Ошондуктан анан ушул 7 апрелде эле ошол баягы 24 март революциясынын экинчи этабында эле болуп калды да. 5 жыл жыга жетпей эле кайра башталды. Бүгүн эми мунун келип чыгышынын себептерине токтолуп кетейин. Анткени замандаштарыбыз, мекендештерибиз билет. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, биздин муун. Биз ошо эгемендүүлүк 35 жылдык тарыхтагы биринчи муун, саясий муун бул коммунист демократтар болсо, Абсамат Масалиев, Акаев, анан алардын жөкөрлөрү Жумалиев, Шеримкулов, Садамбеков, Тургуналиев ушу. Алардын ордуна келген экинчи муун биздин муун болду. Ошондуктан биздин муун бул 24 марттагы, 7 апрелдагы биздин муундун саясий күрөшү десек туура болот да. Ошол Кыргызстанды кайсы жол менен өнүктүрөбүз деп президенттер менен макул болбой ошол жүрдүк. 24 мартта революцияда Кыргызстан элдик кыймылын түзсөк, Кыргызстан элдик кыймылына ондогон партиялар кирген. Мен баарын эсептеп эле жүрбөйүн. Ошол убактагы чоң партиялар, коммунисттер партиясы, Эркиндик, Атамекен, Ар намыс, Асаба партиялары баардыгы ошол кыймылга кирген. Акаевдин жана Адилет Алга Кыргызстандан башка канча партия болсо баардыгы ошол оппозицион кыймылга, Кыргызстан элдик кыймылына. Ал 2003-жылы түзүлгөн. Ал эми 10-жылы ошондой эле кыймыл түзүлдү да. Бириккен элдик кыймыл. Дал ошондой. Мурда кек болуп атып, кийин бек эсептелинди. Талап ошол эле. Баягы үй бүлөлүк башкарууну сындыруу, кем байлыктарды мамлекетке алуу, анан кийин элдин байлыгы элге тиги ушул окшогон талаптар келди да. Эми бүгүн жаштар, ошондогу жаштар бүгүн мынакей 30-40ка чыгып калды. Ал убакта жаңы төрөлгөндөр деле 16га чыгып калды. 10 апрелде төрөлгөндөр, Наракта төрөлгөндөр 30га чыгып калды. Аксуда төрөлгөндөр болсо андан да ашып баратат. Булар көп жакшы билбей калды да. Бунун эмнеден келип чыккан? Бийлик талашуудан эле болсо керек да. Бийлик талашып эле келатпайбызбы дегендей пикир болот да. Ошон үчүн мен кичи муундарга, орто муундарга, анан жаш муундарга айтып коет элем. Жок, биздин муун ушу силер үчүн бир жакшынакай коом. Ал коом эмнеде? Бир эреже менен жашай турган коом, же мыйзам менен жашай турган. Адам укугу урматталган, жанагы эркин сүйлөгөн, эркин жашаган, эркин бизнес кылган, эркин ишкерлик жүргүзгөн бир заман куралы. Бардыгыбыз президентке эмес, президенттин үй бүлөсүнө эмес, президенттин айланасындагылар эмес, мыйзамга гана сыйыналы, мыйзамды гана тагат каралы, мыйзамдагыдай иш кылалы деген ушундай коом курабыз деп аракеттендик да. Бирок биздин муундун күрөшү, мына мен ойлойм, ошол биздин муундун биз канчалык деңгээлде кыла албадык, тарых баа берет дечи да. Мен ойлойм биз кыла албадык, көп нерсени кыла албадык. Бирок тарых баасын берет өзү. Азыркы жаш муун бизди туура түшүргөн, биз бийлик талашкан жокпуз. Мисалы мен эч убакта президент же мындай болом деген жокмун. Биздин көпчүлүк муун ошенткен жок. Биз Бакиевке деле, Акаевка деле талап койгондо, конституциялык реформаны оңдо, үй бүлөлүк башкаруудан арыл, оны эч кимден сурабай эле кен байлыктарды чет өлкөгө бергениңди токтот, эч кимден сурабай эле электр тарифин, суу тарифтерин көтөрө бергениңди токтот. Анткени алардын баардыгын через жогорку кеңеш көтөрүлүш керек, жыл сайын кабыл алыныш керек деген мыйзамдуу талаптарды коюп аттык. Анан кылбай койгондон кийин дагы курултай өткөрүп мөөнөт берип аттык. Үй бүлөңдөн арылбасаң, мунуларды ордуна алып келбесең, мисалы 7 апрелдин алдында, мисалы Нарында башталган 2010-жылы февраль, март айларында 2 жолу чоң курултай Нарын шаарында болду дагы. Электр энергиясын өчүргөндү токтот, электр тарифин төмөн түшүр. Кымбаттап кеткен да. Электр тармагын менчикке сатпа. Анткени сатылып аткан, мисалы Север электро болсо 3 миллионго сатылып кеткен ушул убакта. Ошолор жок кылынсын деген талап болду. Андан кийин алар республикалык деңгээлдеги бириккен элдик кыймылга, оппозицияга талап койду. Силер курултай өткөрүп, давайте мемеге президентке талап койгула. 2010-жылдын 17 мартында форумда
чоң 11-ci елде құрылтай болған. Ошол жерде арады ушу 7-8 талап менен Бакиевке талап коюлган элдин атынан деп. Ошеке 15 саясий партиянын өкүлдөрү, эмполор, граждандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер баары катышып анан чечим алышкан. Чечимдин талабын президент Курманбек Садыковичке алып келип берилген. Негизги 3-4 эле талап. Электр энергия баасын 4 сомдон кайра 65 тиынга түшүр. Жаныш Бакиевди, Максим Бакиевди кызматтан кетир. Анан конституциялык реформаны тезинен башта. Ушул эле. Эгер ушул үмүт талаптар аткарылганда кетпейт белгиле. Келип Отунбаев аркылуу берилди. Отунбаев алып келип колуна тапшырышты булар. Алар ал талапты аткаргандын ордуна кайра тескери кылбады. Республикалык штаб түздү дагы ушу оппозицияны жер-жерлерге курултай өткөрбөй, наоборот куундук башталды. Бүтүндү мамлекеттик бийлик, өкмөт дагы, сот, укук коргоо органдары, губернаторлордон бери баары ошол штабка баш ийилди. Бул указ туура эмес указ болуп калды президент. Анткени чрезвычайный положение киргизилген жок да, жогорку кеңеш аны кабыл алган жок да, өзгөчө кырдаал киргизилсин деп. Президент конституциялык ыйгарым укугунан аша чаап туруп өзүнүн бийлигин да, өкмөттүн бийлигин баардыгын Данияр башында турган өкмөткө берип койду. Силер бертиле дагы эч кандай курултай өткөртпөгүлө, эч кандай булар менен күрөш жүргүзгүлө, кармап алып келип камагыла деп. Ошол 6 апрелдерде массовый камоолор башталды оппозициянын ошол бириккен элдик кыймылдын лидерлери. Мисалы, Бөдөш Мамуровну Алайдан кармап келди, Дүйшөн Чотоновду Оштан кармап келди. Исмаил Сакыптын тарапташтарын алууду Аксуда эме Алайда вообще эле куугунтук калып, вообще жаман акыбалда киргизди. Үйүндө жаткан, ооруп жатып, бели ооруп жаткан, грыж болуп жаткан Текебай тапкан Эсенбайга тыкты. Атамбаев болсо үйүнө барып туруп, болгарка менен ачып эшигин. Үйдөн сүйрөп келип камады. Мен Нарында жүрөт элем, мени кармай алышкан жок. Биз Нарын эли мени кармап берген жок, карматпай коюшту. Ал эми таласка барган болот жерди болсо, ошол жерден баары Акылбек Үсөнбеков, анан Оңгандиттер барып, баш болуп барып турган алып келип бияка сүйрөп койду. Анан кийин эмне кылат элдер, курултай өткөрөбүз деген элдер көтөрүлүп кетти да. Эгерде Бакиев жанагы 17-марттагы курултайдын чечимин алганда, все, светтин баасы, негизги светтин баасы болчу. Ошону ордуна коюп кой деген. Эч нерсе болмок эмес, революция болмок эмес. Анан конституциялык реформа. Мына бул ушул революциялардын келип чыгышынын жана мен окшоштугун айтып атам. Үй бүлөлүк башкаруудан арын, мыйзамдуу бир укуктук мамлекет куралы, конституция мыйзамдар так аткарылсын, чиновниктердин баардыгы президент үй бүлөсүндө кызмат кылбай жалпы элге кызмат кылсын, кем байлыктардын баардыгы чет элдиктердин колунан алып элге кызмат кылсын, элдин жанагы жашоо тиричиликте пайдалануу түшсүн. Конституцияда ошондой да. Ушуга окшогон талап. Башка эч жерде талап жок. Мына ошон үчүн мына мен атайын муну китептерин дап келип койдум. Ушулда тарых кылып мен жазып койдум. Мына биринчи революцияныкы, экинчи революцияныкы. Бүт документалын ошол мен айткан курултайдагы президентке айткан талаптардын баардыгын. Түгүл мен мына далил катары коомчулукка айтып кетейин, эми Бектазаров таба калп эле айтып атат дегендей болбосун да. 24-жылы Бакиев бийликке келгенде Кулов менен тандем түскөн деген сөз бар да. 24-марттан кийин бу Бакиев менен президент менен бир эле Кулов тандем түскөн эмес. Бүтүндө 24-мартта келген үзөңгүлөштөрү катар кучакташып келген баарыбыз меморандум түзгөнбүз. Сиз президент болгондон кийин ушул иштерди аткарасыз, ушул иштерди кыласыз деп. Бакиев дагы өзүнүн убагында ошол мемени милдеттен алган биздин алдыбызда. Мисалы, мына Бакиев, мынакей ушу окумандарга окуп берейин, милдеттен алып атат деди. В случае моего избрания президента Кыргызстана в течение 2 месяцев после моего вступления в должность президента Кыргызской республики обязуюсь вынести данный вопрос, то есть данный проект изменений и дополнений в Конституции Кыргызской республики доработан с учетом всенародного обсуждения на утверждение Жогорку Кыргызской республики. Баки 19
июнь 2005 жылы. Бакиевтің қолы. А биз мынау адамдар меморандум ошуга кол коюп атабыз. Мына жерде Бекназаров, Үсен Сыдыков, Роза Отунбаева, Дастан Сарыгулов, Исмаил Исаков, Адахан Мадымаров, Алевтина Проненко, Бектур Асанов, Ишенбай Кадырбеков, Досбол Нурулу, Данияр Үсенов, Акылбек Жапаров, Мирослав Ниязов, бардыгынын колдору турат. То есть биз дагы келиштик да ушундай конституциялык реформа жүргүзөбүз деп. Мынакей чистоздан бери турат. 7 июль 2005. Анан Бакиев эмне кылды? Муну аткарган жок. А бул Бакиев менен Куловдун соглашениеси. Жана тандем түзгөнү. Түзүлүп атпайбы? Муну да биз колдоп бердик ана. Мынакей баарыбыздын колубуз турат. Кой ушу экөөң тандем дакасы отур деп. Иш жүзүндө президент Бакиев ошону аткардыбы? Жок. Конституциялык реформада кылбай койду. Мени жумушчу топтун башчысы кылды. Биз 3 түрдүү формада алып келип жазып бердик. Эмне себеп болушу мүмкүн ошого аткарбай калышы? Үй бүлөлүк башкаруу. Анткени үзөңгүлөш келип калган, оппозицияда бирге жүргөн, ушундай бирдей максаттарды койгон, тилек менен бирге чоң саясий тарыхый окуя жасаган адамдар забортом калат дагы. Акаев деле ошондой болгон. И Бакиев деле ошондой болду. Үй бүлөлүк башкарууну кантип нетти? Мен дайым айтам. Адамзаттын тарыхында шумдукта Рим империясынын императорлорундагы бийлигин жанында жүргөн кошоматчыларыбыз кандай. Үй бүлөсүнө кирет, жакындарына кирет, өзүнө кирет, анан ошолор бузат. Ошолор анан түйүнө жетет да. Мисалы, Осмон Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу качан башталган? Негизинен Осмон Акын Ибраев көз секретар болуп келгенден башталган да. Ага чейин мурдагы өзүнүн багы Чыңгышев, Эркебаев, тиги Садамбек окшогон адамдардан Акаевди бийликке келген адамдардан 94 жүргөн тазаланды да. Андан кийин эле мына Жумалиев, Сумалиев, Осмон Акынга окшогон жаштар келди. Алар үй бүлөдөн келди. 97-98 жылдан баштап уже Майрам Акаева Кыргызстанды башкарып калды. Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мээси Турбинада төрагасы Алмамбет Матураев стенограммада турат. Майрам Акаева бүгүн адил кадр болуп калды деп сүйлөгөн. Ал убакта депутаттар коркпойшун деп сүйлөйт эле да. Ошесте Осмон Акын Имираев барып алып, аны Майрам Акаева дебегиле. Ал ханайым, Айдар Акаев дебегиле. Ал ханзада деп сүйлөгүлө. Деп барып биз менен полемикке түшчү да. Мына ошол Осмон Акындар анан кийин ошо өлбөс кетпес болуп жанында жүрдү да. 25-жылы 24 мартка чейин жүрдү. Анан өткөндө бир жерге интервью берип алып Осмон Акын айтып атат. Мен 24-ндө дагы Ак Соккасындай курал колдоном деп жаңы ички иштер министри обращение кылгандан анан мен мындайга чыдабай деп рапорт жазып кетип калдым деп атат. Эми ошол окурмандарга ошол дагы меме болуш үчүн айтып коеюн. Анан ал бир нерсени моюнга айтып туура айтты. Акаев бирок кумтөр боюнча коррупцияга батып алган эле деп коррупционер деп Акаевди атады да. Экинчиси 2005-жылкы шайлоодо үй бүлөлүк партиясына акча топтогон деди. Бирок аерде айтып койду, жанагы Алманбаев деген интервью берип атат. Аерде айтып койду, аерде мен жокмун деп. Мен ушул мээлерге ушул гүлдөн пайдаланып ошол үй бүлөлүк башкаруу жараткан адамдардын кылыгын Осмон Акындын вариантында да айтып коеюнчу, ушул көрсөтүп коеюн. Мына уногу Осмон Акындын ошол туура жанагы жазганы. Акаевге жазып атат 24-мартта. Мен ушу курал колдонуу текесигер мен буга катышпайм деп ар жазып кетип атат. Мынакей, мына колу. Анан бу жерде ушу анан мен ушу акча чогултканга катышкан эмесмин деп атпайбы? Бул жерде мынакей турат. Список официальный лист деп туруп акча чогулткандар. Ибраимов $30,000. Мына бу жерден жазып атат. Центральный органы деп туруп анан Бөрүбаев, Танаев, Ибраев, Эркебаев, Иманбаев деп кетип атат. Мына фамилиялар бардыгы канчадан акча чогулткан. Бул Осмон Акындын Акаевди күнөөлөп атат. Ал коррупционер үй бүлөлүк партиясына шайлоого акча топтогон, бирок мен жок болчумун деп атат. Мен ошо Осмон Акынга айтып коеюн, ай, силер ушинтип
наоборот токтотуп жүрүп анан кийин эми бүгүн ушу тарыхтан акталат. Экинчи жерде списогунда жүрөт. Мына Ибраим Осмон 81 строкада турат. И Петичка турат. Берди деген. Бу жерде $50.000 турат. Мынакей. Бул Акаевдин партиясына берип атат да? Я, Акаевдин партиясына мына Акаев чогулткан акча списоктор. Ошол жерде бүт ошо Акаевдин бу жерде эмне деп жазып атат? Таң кала турган нерсе мынакей. Баткен областы боюнча кимдерден алыш керек? Ар бир област боюнча жазылып атат. Мынакей. Анан депутаттардан кимден алыш керек? Бийликтин депутаттарынан мынакей кетип атат. Бул не деп атат мынау? Банкирлерби? Банкирлер, руководители, ишкерлер, мына Бабаров Самат министрлер, мынау эмне деп атат? Ректорлор. Ректорлардан бери топтогондо мынакей. Мына губернаторлардан бери. Бул эмне? Акимдерге чейин. Акимдерге чейин. Эми ушинтип топтошуп ошол 2005-теги менен жасашкан мына списоктор турат да. Эми муну айтып аткан себебим так ушуга окшогондор үй бүлөлүк башкарууну жаратышат да. Анан апасияны минтип коелу, тигинтип коелу, алар менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Аларда бир автобуска салып барып өрттөрүш керек, жагамап коюш керек деген нерселерди ушулар айтып келген да. Ал эми Бакиевдин убагында Осмон Акын жок. Осмон Акын мага таарынып атып айтканын берди, өткөндө айтты ошол Аманбаевка берип атканда. Бекназар түрмөдөн чыкпаш керек, камбаш керек. Конечно, таарынат да. 2005-жылы Тарынчын себеби эмнеде? 2005 революциясынан кийин мен бир 6 айга жетпей генеральный прокурор болуп калдым да. Анан мен эсимде бар эле. Бул келип ушу мени ушинтип мени камаган ятат дегенде эмне камаган ятат прокурорлор десем, ушул бебетип тиги мамлекеттик бюджеттин акчадан бир $40.000 СННге которупсуң деп айтып атат деп. Которганыңыз чынбы десем чын дейт. Ну которсоңуз эме жана эсеп учет бухгалтериялык эреже болду десем болду дейт. 11.000 канча жетпей атат дейт. Төлөп коюңуз ошону болду кылмышты мен айтам кыскарат дегем да. Анан мен ошол айткандан кийин тарынган иштедим ошол барып экенде. Мына жерде бар экен акасы генеральный прокуратура иш козгоптур. 31 май 2005-жылы. И установлено дейт. Госсекретарь Осмон Акын Ибраев, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно перечислили $40.000 США пользу за счет бюджетных средств телеканалы CNN. Анан 40.000 мамлекеттик бюджеттен которуп атса, СННге которуп атса, анан кызмат кылмыш козгойбу. Көрсө ушуга тартып жүргөн экен да. А бирок мен айтканым эми төлөп койсоңор, ошол төлөп койгондо тартып жүрөт экен. Мен ага тарынбайм деле, бирок тарыхты бурмалабасын да. Мен таптазамын Акаев коррупционер экен, анан акча чогулткан дейт, өзү чогултуп атат, бу жерде көрүп атасыңар. Анан кийин bir CNN деген телеканалга $40.000 мамлекеттик бюджетти которуп атат. Эмне кызыкчылык болду ошол СННге отуруп? Үй бүлөгө кызматта Акаевди мактачы Майрам Акаеваны макта дейди да телевизордо. Ошого которуп атат да. Анан кийин тиги жаңы министр дейт, демонстранттарга курал колдонуу менен заявление бергенден мен анан отставкага кеттим дейт. Жаңы министр Дүйшөбаев Назаралиевдин мессеттерине барып биз менен мына площадка чейин кошо келген. Эч кандай эч ким силерге курал колдондурбайт, мен өзүм кошо келем деп биз менен площадка чейин келген. А бул калпты айтып атат. Жок, андай эмес, мындай болгон, тигиндей болгон деп. Эми Акиевдин убагында биз менен жана меморандум түздү. Барыбыз чогуу иштешебиз дедик. Конституциялык реформа кылабыз дедик. Үй бүлөлүк башкарууну демонтаж кылабыз дедик. А келип эле эмне болду? Да? Багы жетелешип келгендер биз биякта калдык. Бакиевди бийлик алып келгендер биякта калдык. Таптакыр башка кишилер угуп калды. Казакстандан келген Данияр Үсенов, түрмөдөн чыккан Феликс Кууловдор. Мисалы Бакиевдин үй бүлөлүк менин жеке, бул жеке менин пикирим эмнеден башталды?
Курманбек Салич биринчи 2-3 айында абдан элге тынбай мээптеп конституциялык кеңешме түзүп аяка баардык партиялардан баардык коомдук уюмдардан МКлордон киргизип жана Төлөкан Исмаилова деген зам конституциялык жакшы иштешип аткан, Керимкулов Айдар деген төрага болуп келип эле анан эмне болду? Келип эле ал конституциялык кеңешме иштебей калды. Опять бул жерде мен айтып атам, ошо президенттердин жанында жүргөн адамдар үзөңгүлөштөрү бузат. Анан кийин тарыхтан Осмон Акынга окшоп, азыркы Феликс Шаршемқұловго окшоп, мен тандемден Бакиев сатып кеткен дегендей, же болбосо Тигон Сакаев коррупционер экен, мен кетип калдым дегендей калды. Жок. Кече сен жанында жүргөндө ошого кошомат кылып, ошонун жакындарын кызматка алып келип дегендеп, үй бүлөсүнө чейин мактатып, аялына чейин мактатып жүргөн силер күнөөлүүсүңөр. Элди ошолор жаманатты кылып атат да. Мисалы, ушул жерде да айтып коеюн, экинчи жана айтпадымбы, 7 апрелде негизги себеби светтин айынан чыккан деп. Ошол убакта андан кийинби азыр деле кризис болуп атпайбы? Германиядан 27 миллион евро безвозмездный кредит келген. Ошо электр тармактарын реформалоо, оңдоо, столболорду, чирген столболорду цемент столбого, анан зымдарды кабелге алмаштыруу боюнча. Мына аны кылган жок да, анын ордуна кайра Север Электроду менчиктештирилди да, бардыгы шуулдатып менчик өттү. Апрелден 2009 жылы баары менчикке кетти да. Север Электро, Чыгыш Электро баары менчикке кетти. То есть электр тармагындагы коррупциялык схема сырттан келген акчаларда, иштен бөлүнгөн акчаларда эч жакка болбой эле жеңүүчүнөн чачылып атты да. Ток, свет ошондой эле. Мына азырдагы электр тармагы жакшы оңол эле азыр. Ошол эле ойдон турат. Ошон үчүн бул электр тармагы, энергетика сектору бизде негизги ушул толкундоолордун бир нерсеси. Элестетип көр, азыр мынакей, азыр эмне деп атат? Кече мына Ибраев деген энергетика министри айтпадыбы? 30-жылдан баштап 3 сом 37 тыйын жанагы 70 киловаттка чейин алгандар ошончо төлөйт деди. Эмне себептен төлөйт түшүндүргөн жок. Азыр 1 сом 30 канча тыйын болдубу 1-майдан баштап, а? 1 сом 30-жылга чейин ошончо болот экен деп айтып атат. Эмне себептен анча болот? Айткан жок. Жок, анда президентибиз айтып атат, наоборот, чакан кестерди курабыз, верхний нарык каскадты курабыз, энергетикалык жактан эч жака независимый болобуз, камсыз болот деп. Элестетип көргүлөчү азыр, 70 тыйындар, берки 70 киловаттан өйдөнкүлөр азыр канча төлөйт? 1 сом канча 47 ушундай тыйын төлөйт. Алардыкы канча болот? 7 сом, 8 сом болуп кетип атпайбы? Ошону эл көтөрө алабы? Күнү-түнү ток менен отурган эл көтөрө алабы ошону? Кеп ошондо. Кеп ошондо. Ошон үчүн мына ошондо 2009 жылы ошол апрель революциясынын алдында энергия тармагын кризис кылгандардын бири капа болбой эле койсун, азыркы министр Ибраев, бул коммерческий директор болчу ошондо. Бүгүн кайра эле бул жерде отурат. Дали энергия тармагын башкарып атат. Мен түшүнөм, ошол убакта Акылбек Жапаровдун жердеши, ошонун артында экөө бирге иштешкен. Акылбек премьер-министр болгондо муну кайра Максимдер менен качып кеткен бул 10-жылдан кийин. Кайра алып келип туруп, мынакей бүгүн энергия тармагы дал ошондой кымбаттатуу. Дагы эле ошол багытта алып баратат, э? Кымбаттатуу. Эмнеге кымбаттатам дегенге түшүндүрбөйт да. Мурдага окшоп дароо 4 сом кылган жок. 20 тыйындан 30 тыйындан кошуп эле тынбай эле алып кетип атат. Мына жанагы революциянын элдин толкундуунун келип чыгышы так ушунда да. Эми азыркы министр бага тарынбай эле койсун. Бирок элге экенин түшүндүрсүн деп, эмне үчүн кымбаттатат? Ал айтышы мүмкүн, ремонт жүрөт, тиги жүрөт, бу жүрөт. Анда президентке бул каршы чыгып атпайбы? Президент наоборот айтып атпайбы? Энергия биз энергия курабыз, чакан кестерди курабыз, муну курабыз, керек болсо анан кийин камсыз кылып калабыз деп. Мында бул аны айтпайт. Каерде курулат, каяке жанагындай акчалар келсе эмне курулат, эмне кылат, эмне иштер жүрөт айтылбайт дагы. Бирок ошол эле учурда айрым коммерческий, же болбосо частный бағы распределительный компанияларды буунтуп, мурдагыдай менен аларды жок кылып, жалаң мамлекетке алабыз дегендей бир схемалар менен мурда 2010 жылга чейин наоборот мамлекеттик энергия тармагын частныйга сатабыз десе, азыр наоборот частный эмес, мамлекеттин колунда туруп эле ушундай кымбаттап төлөбүз деген тактиканы алып атат да. А бирок ичи мазмуну оп окшош. Азимбек Анаркулович,
Биз буга чейин деле азыркы деле деп айталы, ар бир президент келсе 1 жыл 2 жыл аябай жакшы иштейт дагы. Арадан көп өтпөй эле эскилердин чапанын кие баштайт да. Бул көрүнүштү кантип токтото алабыз? Сиз айткандай, мына Ибраевди айтып атасыз. Ошол эле 2010 Бакиевдер менен кызматташкан. Ошол Акаев келип туруп, ошол Акаевдин убагында системаны Акылбек Жапаров экөө бириктирип, кайра эле ошол багытта алып баратат дегендейчи. Бул көрүнүштөн кутула алабызбы же азыркы кийинки келген бийлик, учурдагы бийлик деле ушундай талаш тартышка түшүп алдана береби? Кутула алабыз. Мен ошон үчүн тиги Акаевдин меси, анан Бакиевдин китеп жазып, ичинен изилдеп жүргөн адам катары айтайын. Эгерде ошо командасы менен келсе, жанагы окшогон меморандумдарды аткарып, ошол максаты менен иш жүргүзсө, команданы бузбай, ошол келген максат менен иш жүргүзсө, революциянын максаты менен оңолот эле. Андай болбойт да. Келгендеги эле башка болуп атат. Кээ бирлер азыр деле эми бир мисал айтайын, фамилияларын айтпай эле коеюн. Азыр кандай тандалып атат? Кандай тандалып? Президент премьер кесте ким менен жакын эле? Революциянын алдында эмес. Мисалы Бакиев да, ким менен жакын эле? Же президенттин жанындагы балдарына кире калып атпайбы жанатып? Куловду айтпадымбы? Жаныштап келип эле бияка тарс этип коюп койду, эсамга зам кылып. Мен койдум да жоопкерчиликти алды. Анан ушуга окшогон нерселерди мен айтпай, жок. Команда менен келдиңби, жанагындай меморандум кол койдуңбу, максаттарына приоритеттин милдеттеме алдыңбы, аягына чейин чык, отчетту бер элге муну кылдык деп. Мына ошондо жанагындай нерселер болбойт эле. Азыркы президент айтайынчы мисалы. Садыр Жапаров менен кандай эле мурда? Азыр мамилеси кандай? Садыр качып жүргөндө кандай мамиледе болгон? Садыр түрмөдөн чыгып келгенде каякта болгон? Кээ бир кадрлар мынтип отурсаң ушуну айтат. Садыр түрмөдөн чыкканда мен анын жанында жүргөм. Ооба. Милдет кылат. Милдет кылганды айтат да. Акаев Москвадан келгенде аны мен алып келгем. Мисалы Абдыган Эркебаев жанагылар ошентип айтпайбы, биз сүйлөшүп алып келгенбиз деп. Анан академик ушуну алып жүрүшөт. Бакиев жанатып кызматтан кеткенде Бакиевдин эски достору бар келип эле жанагы бурдагы Бакиев премьер, Акаевдин премьери болду да. Ошондо жүргөндөр кайра эле кирип алды да, бардыгы эле кирип алды. Анан сурасаң эле, мен ал убакта ал менен жакшы жүргөм, тымызын байланышта жүргөм, минтип жүргөм. Ошолор калат да. Ошолор кадрда ошондой менен. Президенттин үй бүлөсүнүн кайсы бир мүчөсүнө же аялы менен жакындыгынан кадр чечилет. Анын деловой качествосы, билими, тажрыйбасы ал каралбайт. Ошол кандай жакын. Же болбосо келип эле шулуунда келип эле Данияр Үсенов коктоп, шайлооңузга миллион таштадым дегендей эле кийинки президенттердин шайлоосуна деле ким миллиондогон башка акчаларды ыргытып жүргөндөр тарс этип болуп калат. Ыргыта албагандар багы биздин тоюбузга 50 000 доллар алып келдим деп Даниярды Майрам Акаева куугандай кылып калгандары куулат. Чоң акча алып келгендер отуруп калат, жылбайт. Мына ушуну оңосок, биз оңолобуз. Муну оңой эле багы жакыныгына, кошомат кылганынан, сыйынганынан, үй бүлөсүнө чейин, бала чакасына чейин сыйынганына карап кете берсек, оңолбойбуз. Азимбек Анаркулович, убактылуу өкмөт эл күткөн үмүттөрдү жана максаттарды толук аткара алдыбы? Же кайсыл жерлерде кемчиликтер кетти? Революциянын убактылуу өкмөт келет. Адамзаттын тарыхында ошондой. Ал определенный максат менен келет дагы, мурда март революциясын аткара албаган ушул нерселерди аткаралы дагы, эл талап кылып аткан светтин баарын ордуна келтирели. Конституциялык реформаны алып келели, үй бүлөлүк башкарууну конституциянын деңгээлинде жүйөлү дагы, анан кийин тарыхый миссиясы аткарады, өзүбүздү таркыталы. Ким утуп келген партияга бийликти өткөрүп берели деген ушундай максат менен биз 14 киши жоопкерчиликти алдык. Анан эл ишенимдүү өкмөт эмес, убактылуу өкмөт деп, биз убактылуу өкмөтбүз деп элге ачык чыктык. Биз убактылуубуз, ушул ишти аткарабыз. Анан кийин өзүбүздүн миссияны аткарып тарап кетебиз деп. Мен ойлойм, убактылуу өкмөттүн ишине алигече мындай тарыхый, саясий толук баа бериле элек. Анткени убактылуу өкмөттүн душмандары бийликте жүрөт, реваншисттери жүрөт, башкалар жүрөт. Дәл убактылуу өкмөттү бир тараптуу пропагандалар, ячейканы урдаган, муну урдаган, тигини урдаган деген куру доомат жалалар менен жүрөбүз азыр. Тарых ушудан оңолгон жок да, нараха. Бирок эмне үчүн убактылуу өкмөт өзүн өзү таркатып берди? Отуруп алсам эмне болот эле?
кетпей эле отурсам эмне болот эле дегенди эч ким айтпайт, суроо койбойт анте. Чын эле эмне үчүн бат эле таратып Эми үчүн ошол убактылуу өкмөттү барсак минтебиз, жоебуз, камайбыз, минтебиз деген партиялар деле анан фракция башкарып калды келди. Ата журт ошентип саясат кылып жүргүзгөн да, мисалы түштүктө. Биз келебиз, буларды бир жегинен алсабыз, жок кылабыз. Келип ошолорго бердик. Себеби биз тарыхый миссиябызды так аткаралы дедик. Аткаралдыңыздар? Бакиевге окшоп алдап койбойлу дедик. Биз алдаган жокпуз. тарыхый миссияңызды так аткарадыңыз? Мисалы айтып берейин эми. Бакиев кылбай койгон токтун баасын 60га түшүрдүкпү? Түшүрдүк. Бат эле кымбаттап кетти бирок. Жок. Андан кийин. Биздин убакта вообще кымбаттаган жок. Мына азыр кымбаттап атат. Атамбаевдин убагында да бул сакталды бул баа. 20 жылга чейин эле сакталып келди. Бул кымбаттаган жок. Экинчиси, конституциялык реформа жасадыкпы? Жасадык. Жасап, ошол конституциянын негизинде таза шайлоо өткөрүлдө ким өтүп келсе ошого бийликти өткөрүп берели дедик. Октябрь айында шайлоо болду. 20 декабрь 10 жылы декабрь айында мына Бабанов башында турган коалициялык өкмөткө ата журт арнамыз РДПК бийликти өткөрүп бердикпи? Бердик да кеттик. Өзүбүз сөзүбүз 2010 жылы 25 декабрда тараттык. Мен ошондон баштап ушул убакка чейин мен Сооронбай Дубанда Малайзия кетмекчи мисалы кызматта жүргөн жок. Баарыбыз тарап кеттик. Биз жоюлдук, все, официально жоюдук. Отунбаева переходный этапта ал еще 1 жыл турду. Атамбаев шайлоо президент болгуча конституцияда ошондой аныкталган. 11-жылдын аягына чейин турат деп. Ада 11-жылдын аягына чейин турду да кетти. Экинчи максат, мурдагыдай бийликти базып албай, бийликти тынч жолу менен өткөрүп берүүнү биз тарыхка калтырып кеттик. Мына ушундай өткөрүп берип кетесиңер. Мындан кийин тынч жолу менен өткөрүлүп турсун. Мына Атамбаев ошону 17-жылы буза албай, аргасы жок, Сооронбайга өткөрүп берип кетти. Отуруп алса болот эле 16-жылкы конституциялык реформада Акаевге окшоп, Акаев 11 жыл өзгөрткөн да, өзгөртө коюп туруп 2 срокто отурса отуруп алат эле да. Аны кылган жок Атамбаев. Анткени Атамбаевдин деле шопур попуруна чейин, бала чакасына чейин сыйынып калган саясатчылардын баары окуй, сиз отуруп бериңиз, сөксө, сиздин сөккөнүңүз дары тепсе тээп коюңузчу да деп калган саясатчылардын баары. Атамбаев отуруп алса болот эле. Бирок отурган жокпу? Отурган жок. Экинчи, ошо мурдагы президенттер урдаган элдин мүлкүн болушунча кайтаралы дедик. Мына 50дөй объектини биз кайтардык. Миллиондогон ал өзүнчө тема кылабыз, анан акчаларды бюджетке кайтардык. Бул өзүнчө түстөн тема болот. Мисалы биз убактылуу өкмөт убагында тургандагы ошол 4 айдын ичинде бир топ 50ге жакын объектти кайтардык. Андан кийин аны улантыш керек эле да, жагы жогорку кеңеш, жаңы өкмөт улантыш керек. Бул уланткан жок. Шарт токтотуп коюшту. Түштүктө 2 жолу согуш болду. Май айында, апрель айында 4 адам өлдү. Ошол июнь окуясына убактылуу өкмөттү күнөөлөп келишет да, ар тараптуу талкуу жүрөт, ошого да токтолуп Эми мындай да, ар кандай талкуу жүрөт эле, бир күнү окубаган, билбеген, бир китеп окуп койгон, же ошол убакта комиссия мезгилинде окубай койгондор, же атайын саясат кылгандар айта берет. Айлана июнь окуясына, апрель окуясында тиягы ОБС-ден бери независимый комиссия келип иликтөөдү. Ташкенттен ОЮ деген МПлордун уюму келип изилдөөдү. Ташкентте жайгашкан. Өзүбүздүн парламенттик комиссия, улуттук комиссия, депутаттар фракционный комиссия баардыгы чекит койду да ким күнөөлүү экенди. Ал менин китептеримде жазылып турат да. Анан муну окуган киши убактылуу өкмөт дей берет. Ал жерде убактылуу өкмөттү күнөөлөгөн бар. Убактылуу өкмөт алдын ала албады. Болтурбай кое албады деп. Бирок Совет Союзунда 1990-жылкы түштүктөгү жаңжалда СССРдан сел армия дивизиялар келип деле алтайлап бүтүрө алган эмес. Балакет болсо да биз убактылуу өкмөт түштүктөгү июнь окуясында 6 күндө бүтүрө алдык. Кантип? Элдин өзүн элге салып, элдик дипломат, өзбек менен кыргызды аксакалдарын жараштырып, ошолор бүтүрө алдык. Элди элге салдык мындайча. Биз анан жана сен айткандай жанагындай комиссиялардын корутундусун окубагандар, ошолор бир тиктеп койбогондор айта берет. Анткени тынбай үзгүлтүксүз убактылуу өкмөттү жаманатты кылуу, тарыхта бир бокочо кылып калтыруу саясаты
16 yıl деп атасыз, 16 yıldan beri жүргүзүлүп келатат. Анда убактылуу өкмөттүн тушунда мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн саны жана сапаты боюнча жыйынтык кандай болгон? Акыркы 5 жылдагы көрсөткүчтөр менен салыштырганда кайсы мезгил натыйжалуу болду? Мен ошол боюнча мынакей атайын ала келдим бүгүн. Бул биринчи. Биз 10-жылды 10 апрелде Ак үйдү кароо, осмотр кылып атканда табылган акчаны айттым. Биринчи биз ошо тергөө органдары тарабынан алынган акча. Эл ээлеп алган, Ак үйдө эл отурат, жанчып атат, ар бир комната жок. Анан ошондо президенттин иш башкармагынын биринчи орун басары Түлөбаев, азыр депутат. Жана талтайган депутат бар го. Ошол депутат мага келди. Балбак. Мага келди да мен иш башкармагынын биринчи орун басары элем. Биздин кассадагы акча кала берди. Эл басып алгандан кийин биз аны кагазга көмүп койдук. Анан акырын кирип көрсөк көмүлгөн бойдон жатат, эл таба албай атат. Ушуну эптеп алып чыгып кетиш керек деди. Бул президенттин иш башкармагынын акчасы жөнүндө сөз болуп атат. Анан мен айттым, ал жерде осмотр кылып атат тергөөчүлөр. Ошолорго барсаңар, ошолор барып осмотр кылат дагы акчаңарды алып берип, анан берет, алып кетесиңер. Назбакка тапшырсаңар, жок, тергөөчүлөрдү эл тутуп кетет. Акчаны көргөндө көтөрүп кетпей. Сиз барсаңыз кана эл айбыгат сизден. Сиз кошо барыңыз деди. Мен макул деп бардым. Барып, мен ошондогу протоколду мына ала келдим. Мынакей, ошол Ак үйдөн табылган акча мынакей. 10 апрель 10-жылы саат кечки 7-де. Бир интересный кызыкчылык бар экен, кече ушул архивди карап алсам, ошондогу осмотрго алган руководитель следственный группы майор Үсүс Асаналиев азыр генеральный прокурор экен. Мына Асаналиев осмотр кылып атат. Понятойлор, Назбанктын өкүлү, Түлөбаевдин өкүлүн баарын эзептеп атат. Мынакей. Мен жөн эле катышып турам, баягы авторитетимди салып, эл тийбегиле максатын алам деп. Мына ошол вскрытие кылып атат. Мынакей ушул Асаналиев азыр мына отурса, мынакей осмотр кылып өзүнүн колу менен жазып, анан мынакей тапшырып, канча акчалар мынакей, канча кандай күпүрлөр, евросу канча, доллары канча, сому канча, баарын өткөрүп анан монтип Назбанкка акты менен өткөрүп берип атат. Назбанкка принял мына, принял. Мынакей. Муногу ошол жана биринчи. Ушул акчадан табылгандан, ушул акчадан бул Айтор мага кийин 10 миллион сом баки түштүктө барып резиденция отурам деп атканда мага Балбак 10 миллион сом акча келген. Ал анда көрсөтүп коеюн, мынакей. Выделение финансовых средств. Мынакей. Отунбаева выделить етіп атат распоряжение. 10 миллион түштүктөгү саясий кырдаалды камсыздоо үчүн. 13 апрель жанагы акча алынгандан 3 күндөн кийин. Бул келип анан мага берип атат. Сиз түштүккө барат экенсиз. Алды почта иштебей калган, эч нерсе иштебей калган. Түштүктө бийлик да жок, губернатор да жок, почта дагы жаллап атат. Толку жанагы элдик кошундарга, толку мындай барган солдаттарга наличный акча берип курсагын тойгуш керек, бензин куюш керек башка. Анан ушуну бөлүп берди, 5 миллиону жаллап аткан экен, 5 миллиону Ош областына экен. Сиз ушуну апарып берет экенсиз. Мен алдым, анткени биз муну убагында карадык эле. Акча таап берип ошолорду колдойлу деп. Анан акча таба албай, анан ушул акчадан билбейм да. Мынакей экөө келип бага берип атат. Принял деп мен кол койдум 10 миллионду. 13-үндө. 13-үндө мен түнү менен кетип атам. Бирок ошол убакта эле дароо эле 5 миллионду жаллап атка жеткирип бересиң деп Четинбаев самсалыгы бердим. Мына 5 миллион. 5 миллионду Исаковдун помощнигине бердим. Ош областына жеткизесиң деп. Такси менен жеткизесиңер деп. Жолдон ар кандай болуп кетишип. Такси менен эптеп ногу-ногудай апарып бересиң деп. Булар экөө тең жеткирип берди. Мынакей. Бул ушул жанагы убактылуу өкмөт Ак үйдөн алып кетти деген акчанын ал жерден 20 миллиондон ашкачпы, ошонун 10 миллионун бердиби же башка акчадан берди, аны мен билбейм. Аны Түлөбаев менен Отунбаевадан сурап алгыла. Мага 10 миллион берген, мен Ош областына, Жалал Абад областына жеткирүүнү камсыз кылып бердим. Мына распискаларда турат. Вот эти биринчи ушу убактылуу өкмөт алды деген акча. Ак үйдөн жана Ыржымак Ак үйдөн алып кетти деген акча ушул. Бирок бул менин берде президент менин мойнума болуп калды да. Анан кийин мен мундан кийин исписать эт. Менин мойнуман исписать эт деп ошол эле 11-жылы
убактылуу өкмөттүн баардык мүчөлөрү болуп менин үстүмөн муну алып салган. Анан таң калыштуусу ушул генеральный прокурор ушул кара жүргөн бирөөнү чыгарып койбойт да. Ой, аны мен осмотр кылгам, мен Назбанкка бергем акчаларын деп. Жетилебаев ушу айтып койбойт. Мындай болгон, биз алганбыз, эч убакта убактылуу өкмөт алып кеткен эмес. Көтөрүп кеткен эмес дешпейт. Экинчи нерсе эми үчүн анан жанагы мемелер боло баштады. Эмен айтып атасың да, объекттер акчалар жөнүндө. Бул боюнча дагы атайын далилдер менен айтпадым беле. Мүлктөрдүн саны. Кайтарылган мүлктөрдүн саны. Бул жакта жүрөт. Аяк биягы болуп бизде аяк биягы 50 объект кайтарылды. Эми ушул объекттер эмне болду? Биз атайын мамлекеттик мүлк министрлигинин алдында атайын фонд түздүк да ошол жерге сактатып турдук. Мегаком, Сегаком ушунун баардык ошол жерге кирди. Бердик. Анан ошол жерге внешний управляющий киргизип койдук. Пока жогорку кеңеш келип, алар бөлгөнгө чейин сен башкарып тур деп. Бардык иштеп эле турду, иши токтогон жок. Мында айтып коет, эч кимди биз камаган жокпуз. Анан жогорку кеңеш келгенден кийин мына Акылбек Жапаров кол турат. Финансы бюджет комитетинин төрагасы, Ар-Намыс партиясынын өкүлү депутат. Мына ушул комитети карап атат. Ушул перечендеги объектлерди 4кө бөлүп алып. Ага Атамбаев сунуштуруп атат да, премьер-министр 11-жыл. Ушуну эми бөлүп бер, каяка алабыз деп. Анан бул карып турган баардык ушул 5 фракцияга мына программа. 5 фракцияга бул программаны Атамбаев киргизген премьер. Ушул программада ушул улутташтырган объекттерди бөлүштүрөлү. Ушулар жатат деп. Анан мынтип тизмелери кошо кирип атат. Анан алар бөлүп атат. Мына бөлгөндө кандай болду эми? Бөлгөндө мынакей Ар-Намыс. Мисалы бир факт алып келдим. Петрол групп жанагы БНК деген заправка мелер болчу. Петрол групптук болчу. Ошол 30 канча заправка бар болчу Бишкекте, Максимге байланыштуу. Ушуну каяка алалы дегенде түздөн түз кайра эле ошол Ниязовго сатылсын деп чечим чыгарышып атпайбы? Парламент чечим чыгарат. Куловдун колу. Ар-Намыс фракциясынын башчысы Кулов. Дальше кетеді. Атажурт фракциясының лидері Ташиев. Прямо сатылсын деп атат. Ниязовқа кайра сатылсын деп. Анткени Сайдулла Нышанов деген бир атамекенчи депутат ортомчу болуп атат. Булар бөлүштүрүп атат. Эми мен бирөөнү ала келдим да силерге. Ал моундай папка менде. Анан дальше карайлы. Кимдир? Атамекен партиясынын фракциясы Өмүрбек Текебаев. Фракция СДПК Чы Турсунбеков. 5 фракция бар, ушулар ушундай кылып туруп, ар бир объектини мынакей ушинтип бөлүшкөн. Ошол убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин Кыргызстанда бардык нерсе жакшы жакка өзгөрдү десек болобу? Жок, мен айтып өзгөрдү эмес. Бул кылынган иштер 4 айдын ичинде революциянын максаттары деген кылынган иштер. Өзгөрүш үчүн парламент толук кандуу иштеш керек эле. Анткени бийлик парламентке берилди да, жаңы шайланып келген парламент. Ошолор өкмөттү куруп атат. Ошол өкмөт биз улутташтырган ошол жогорку кеңеш биз улутташтырган объекттерди бөлүштүрүп атат. Жогорку парламент өзүнүн ишин парламенттик мамлекет куруш керек эле. Биздин максат боюнча, революциянын максаты боюнча. Анын ордуна булар куралган жок. Эмне үчүн? Сен суроо бердиң да, эмне үчүн куралган жок? Анткени парламентке баягы эле үй бүлөлүк башкаруу. Атамбаев президент болгон экинчи эле, все бүттү. Атамбаевдин шопуруна, Атамбаевдин жан сактагыча сыйынгандар башта болду дагы. Мына бизге окшогон Атгүл Отунбаева ага бийлигин өткөрүп берген Отунбаева да самазынка болуп тепкилеп баары үстү куубаду Атамбаев. То есть дале тигилер. Ошолор келди да Атамбаевдин айланасына келди. Атамбаев ошолор менен иш кылып калды. Опять эле Бакеевдин ошибкасы. Ошон үчүн биз революциянын убагында жанагы Бакеевке берген талаптарды биз аткара алдык. Бирок биз тарап кеткенден кийин ошол парламенттик системаны камтыган конституция иштебей калды. Аны ошол парламентте отурган эки революционер фракция партиянын лидерлери Атамекен менен СДПКнын фракциялары ишке ашырыш керек эле. Алар ишке ашырылган жок. Наоборот, тышкы саясат
өкмөттүк болчу да жок, тышкы саясатты Конституцияга каршы келген законду жазып беришти дагы Атамбаевка берип койду. Анткени Атамбаевди тиги СНГда, ОДКБда президенттер сен парламенттик өлкөсүң, биз премьер-министрди кабыл алабыз, сен президент андай жок дегендей кылып турду да. Анан бул ошол полномочияны алгандан кийин анан алышка туура келди деп окшойт, парламент буга Конституцияны бузуштуруп берди. Ошондон кийин Атамбаевге казаман башталды. Менин оюмча андан ары жүргөн жок. Кайра эле ошол тас кейпибизге түштүк, отурдук. Азимбек Анаркулович, азыр сиз мага бир нече кагаздардагы төлөнгөн акчалы ири объекттерди кайтарып алган тизмелерди көрсөттүңүз. Азыркы тили менен айтканда, бул бийликте кустуризация системасы иштеп кетти. Ири объекттерден тышкары, мисалы үчүн ашказаны чыкканча кустуруп, шымын шыпырып алганга чейин барышты да. Деги эле ушул убактылуу өкмөт келгенден кийин ушул ири объекттерди кайтаруу боюнча же болбосо жең ичинен сүйлөшүүлөр болгонбу? Мен ойлойм, адыркы бийликти мен дайым кош бийлик деп атпаймынбы? Ооба. Бир жагын карайлы. Ушу кустуризация бул Ташиевдин жеке мактанып жүргөн, мен ушу кустурдум деп жүргөн мемеси болуп калбады. Эмне деп коебуз, бетине коюп отурган. Афишасы ушу болуп калбады. Мен ушу кустургучмун, мен ушундай кылып койдум деп. Бул мүмкүн убактылуу өкмөт биз ушундай кылып, будагы ушундай бир иш кылам деген ниет менен кылган болуш керек да. Бирок мыйзам менен кылган жок да бул. Бул УКМК менен эле түрсүлдөтүп алып келип камап алып отуруп, муну өткөрүп бересиң. Анан бул улутташтыруу эмес. Бул өзү айткандай кустуризация же болбосо рейдерство. Бул рейдерлик болуп калды, улутташтыруу болгон жок. Улутташтыруу үчүн любой нерсени жогорку кеңешке өткөрүп бериш керек. Өкмөт Акылбек Жапаров айтыш керек болчу, кустурган акчаңды, объекттерди бир, мен жогорку кеңешке апарайын да бөлдүрөйүн деш керек эле. Булар аны кылган жок. Акылбек отурду камчы менен 3 жыл отурду да кете берди. Бир жолу сураган жок, сен 368 миллиард кайтардым деп атасың, кана акча ошо мен бюджетке кошоюн. Элге да отчет берген жок. Эчке отчет берилген жок. Парламентте да бул отчет угулган жок. Парламентте комиссия түзүп иликтеткен жок. Парламентте чакырып алып Таши ушунча да айтат, кайсы объекти деп сурап койгон жок. Эч нерсе болгон жок. Таши эмне кылам десе өзү кылды. Даже президентке да бул айткан эмес болуш керек. Ошон үчүн президент эле жакшы билбейт, менин оюмча. Кандайча жүргөнүн бул жакшы билбейт. Буларда эмне болду? Пропаганда күчтүү. Бизде пропаганда болгон эмес. Биз 10 күндө ушул кайтарды деп эле айтып койдук. Буларда пропаганда болду. Монча объект кайтарылды, Матраевден мынча алынды, Жумалиевден мынча алынды, Көлбаевден мынча алынды, Оштунбай Атамбаевден мынча алынды, анан тиги укмуш да. Укмуш. Бирок кантип алдың? Эмне кылып алдың? Камап коюп эле аргасы жок бакыштуу жазып бер дегизип чыктың, бирок сот чечими жок да. Бүгүн жогорку кеңеш аны кабыл алып бөлгөндөн кийин бул мыйзамсыз да, бул жогорку кеңеш аны бөлгөн жок да. Эми мен өткөндө да айттым, азыр жогорку кеңеш комиссия түзүш керек. Анткени бюджеттин казынанын эзи жогорку кеңеш. Ар жылдык бюджет жогорку кеңеш контролдойт, отчетун кылат. Азыр парламенттик комиссия түзүп туруп, ушул Ташиевдин 5 жылдык кустуризация саясатына баа бериш керек, ар бир тыйынына чейин. Эми мисалы бир эле ошол мисалы Шаки жанагы ким эле Абдыкерим. Эми бир эле өзүнө тийген жок да, анын туугандарына чейин тийип атпайбы? Көлбаевдин өзүнө эле эмес, анын туугандарына чейин ушул криминал менен ошолорго чейин барып эле башты сачты чейин алып атпайбы? Бул УКМКнын атынан жүрүп аткандан кийин бул мамлекеттик рекетерство, рейдерство болуп калды. Тартып алды. Эми рейдерлик деп толук айтайын десем, бүгүн эми Ташиевдин жакындары аны бөлүп алды деген факты жок да. Биз ошо тергөө азыр жүрүп атат. Тергөө менин оюмча аныктайт болуш керек. Азимбек Анаркулович, кайрадан убактылуу өкмөттүн басып өткөн багыттарына көңүл бурсак, Бакиевдердин активдери, анын ичинде алтындары жана банктагы каражаттары убактылуу өкмөт тарабынан мыйзамсыз бөлүштүргөн деген дооматтар бар да. Бул канчалык деңгээлде чындык? Тынбай эле айтылып келет. Булар 2011 жылда эмес, 2010 жылдан эле башталган ячейкаларды бөлүп алды. Бул эмнеден башталган? Муну өзүбүздүн убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү Атамбаев баштаган. Май айында Атамбаев баштады ушул. Муногу УКМК кайрылуу 17 декабрь 24 жылы мен Ташиевке кайтарып атам.
Анткени ошо ячейкадан табылган акчаны миллион жеп койду деп мага иш козгоду бул 24-жылы сентябрь айында. Аны апарып камап койду. Миллионду мен Сарыев менен сүйлөштүрүп эле Назбанкка айтыпмын жетекчисине. Алып кел мага миллион деп ошо менен ушул убакка чейин отчет бербейт экенмин жеп коюпмун. Ошентип апарып камап коюшту. Ошондон кийин анан мен түрмөдө ятып анан кийин мемеге кайрылдым. Тиги тергөөчүгө. Анткени мени камап койгондон башка сурак кылган да жок да. Жөн эле камап койду болду. Жөн эле жатам. Эч жакка бара албайм. Подвалга тыгып койгон ошол жерде жатасың. Анан тергөөчүмө кайрылдым. Жана мени камап койгон тергөөчүгө. Мына мен сурак кыл ошого кайрылып, ага мондай СИЗОдо кат жазсым. Мынакей биринчи өтүнүч ошол түрмөдө ятып 22 мейде жазып атам сентябрда. Ага жазып атам мынакей Султангазиев деген тергөөчүгө. Сен мени камап салдың. Ушу миллион алып жеп койду деп. Сен муногуларга сурак кылдыңбы? Мен жөн эле атпаймбы деп. Мисалы мен айттым. 14 анда 10-жылда 14 болчу да мен 10-жылы май айында Назбанкка чалып эле миллион алып алдым да жеп койдум ошо менен. 14 жылда Назбанк миллион доллар Бекназаров алып койгон. Ушуну бербей жүрөт деп бир кайрылдыбы? Бир жакта барбы ошондой кагаз? Жок. Миллион доллар деген оюн эмес да. Өкмөтчү болбосо муну миллион доллар каяка кеткен бюджетке эмне киргизбей атасыңдар деп сурады 14 жылдын ичинде. Жок. Андай кабар жок. 14 жылдын ичинде жанагы айткандай нечен деген депутатский жанагындай эл аралык ар кандай мамлекеттик комиссиялар текшергенде бирде жеринде Бекназаров акчалы деген эч нерсе жок да. Экинчиден анан айттым. Ушул 12-жылдан баштап 3 комиссия түзүлдү эле. Ана Саляновага тапшырма берилдилер. Салянова муну жилдигине чейин иликтеп, анын орунбасары Женалиев деген парламентке келип отчет берген. Ар бир тыйым боюнча ячейкадан чыгылган боюнча. Ошону жогорку кеңештен ошол документтерди прокуратурадан алдыңбы? Тиркедиңби? Ошондо ошол жерде мен бар бекен атым, жытым бар бекен деген. Фийинна чейин. Андан кийин 2015-жылы 13-жылы Сарыев премьер-министр болуп калбадыбы? Атамбай аны премьер-министр ага чейин мен болуп жүрдү. Анан мен дагы бир жеринде жазып атам. Ошол убакта мени менен телефон менен сүйлөшүп Сарыев экөө бөлүп алды деп. Анан сен айыпта коюп атпайсың, атын айтпай коюп атат да убактылык өкмөттүн айрым мүчөлөрү менен деп. Эми Назбанкка куратор Сарыев, экономикка куратор Атамбаев. Сен ушу кураторлорду сурадыңбы? Ушул акчалар жоголгону чынбы 10-жылы? Эгер жоголуп кетсе кийин Сарыев сен министр болдуң, анан премьер-министр болдуң. Ошондо ошол акчаларды эмне сураган жоксуң? Сарыевди сура. Салянованы сура. Ошол убакта түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын парламенттик комиссия мүчөлөрү Жолдошева, Исаков жанагы Токон Мамыт ушулардын баарын сура. Анан ошол акчаларды бөлгөн Отунбаеваны сура. Ошол акчаларды иштеткен УКМКнын төрагасын сура, МВДнын төрагасын сура, Миноборон анткени акчалар ошолорго бөлүнгөн да. Эки губернаторду сура. Андан кийин ошолордун бирөө мени берсе, анан мени да сура деп. Жок. Ушулардын баары мына жазып бердим. Бирөөнү да сурап койгон жок. Анан ачык катта жаздым убактылык өкмөттүн мүчөлөрүнө. Айланай, мен жатам буякта. Бир үнүңөр чыгарып койбойсуңар? Жок, чыгарылган жок. Эч кимди бир үн чыгарып койгон жок. Эми мен түшүнүп атам, алар мынакей эмнеде көрөбү? Бүт Токон Мамытовду, Жолдошева баардыгынын фамилиясын жазып атам. Ушулардан сурачы, Атамбаевди мынакей. Бул акча, бул ячейканы бөлүп атат деген эмнеден чыккан? Атамбаевдин ушу май айындагы Москвага барып келгенден кийин Низапта бир интервью берип калды. Мемеде тиги вечерний Бишкектен. Билесиңер да? Вечерний Бишкектен бул катуу интервью берип анан ошондо мен ошол гезитинде тиркеп коюп ташыйп көрдүм эле. Мунун баары каяктан башталган да мына. Май. Некоторые члены ВП хотят сделать Кыргызстан частной лавочкой деп Атамбаев анан интервью берип атат. Ушул жерде айтып атат. Мына ауыптуу банктан акчаларды, ячейкалардан алып атат деп мага анан Сарыев экөөбүздүн баары сүйлөшкөндө айтып атат да. Биз акча каяктан табып Сарыев сүйлөшүп атат да, мен Ошто жүрөм. Акча таба албай атабыз. Ал айтып атат, аны мен айтып атам, Назбанкта депозитте турган генералдык прокуратурада акчасы бар. Ошону алгыла, Минфинге алгыла, бөлүштүргүлө.
Кийин анан сот болгондон кийин кайра ордуна коюп коебуз деп айтып атабыз да, ошо сүйлөшүп атат. Анан ошону угуп алып, анан бул экөө акча бөлүп атат деп моңотуп кыйкырып чыкты май айында. Мынакей. Ошондон кийин эле Отунбаевага ответ берди. Айланай, бул акчаны биз алып атабыз, Янекеден албакта. Биз алдык, биз бөлүштүрдүк, билбей туруп эмне билетесиң деп Отунбаева сокулукта берди. Ушулардын Сариев берди, мына ошол убакта эле Акипрессте мына чыгып атат. Буну биз бөлдүк деп. Анан журналисттер ким кишенебиз деп, Атамбаев кишенебизби, Отунбаева, Сариев кишенебиз, ызы чуу кетти, тополоп, ушинтип ячейка деген жобок ушинтип чыккан. Бирок журналисттерге мен рахмат айтам. Эмне үчүн дегенде 10-жылдан баштап 11-жылга чейин 24 киши текшерди. Акипресс текшерди. Кубанычбек Жолдош деген Азаттык текшерди. Бардыгы текшерип чыгышты. Эч нерсе табышкан жок. Анан бирок бул ыр-жомок эмне эле бирок айтыла берет. Түгөнбөй айтыла берет да ушул убакка чейин. Анткени убактылуу өкмөттү бирде бир жаманатты кыла турган нерсе ушу ячейкалар болуп калды да. Анткени Атамбаев өзү кыйкырып алды да. Ооба. Эң кызыгы эми ошол акчаларды иштетели деген Атамбаев өзүнүн мундасилерге көрсөтүп коет. Ошол демилгени Атамбаев мынакей. Атамбаев өзү кол койгон. Мынакей айтып берейин. Мынакей. Выделить 2 миллиона США из средств, находящихся на хранении в Национальном банке Кыргызской для финансирования мероприятий по стабилизации социально-политической ситуации в стране. Отунбаева кол коюп атат мына распоряжение. 2 миллионду бөлүштүрүп берди. 341 13 майда. Кимдин колу турат? Атамбаев. Атамбаевдин колу турат, Текебаевдин колу турат, менин колум турат, Сариевдин, Каптагаевдин, Отунбаевдин колу турат. Эми ушуну карабай кайра кыйкырып чыгып атат. Бул бир. Мындай положение иштеп чыгып атабыз. Ушул положениеде акчалар иштетилсин деп мынакей атайын мынакей. Беки дагы кол коюп атат. Текебаев, Атамбаев, Исаков, Каптагаев, Сариев. Анан мындай акттын образесин иштеп чыктык. Мына ушундай метсин акчалар иштетилсин деп. Эми бул жерде мен айтайын деп атканым да Атамбаевдин колу. Атамбаев мындай кылып атат. 11 же 13 апрель 10 жылы. Бул создать комиссию Временное правительство Кыргызстана об обеспечении правопорядка и безопасности в следующем составе. Атамбаев, первый зам, председатель комиссии. Исаков, ее министр обороны. Алымбеков, ее министр внутренних дел. Дүйшебаев, председатель ГКМБ. Ибраев, генеральный прокурор. Чотонов, чрезвычайный министр. Жапаров, председатель пограничной службы. И Бишкек, Ош шаарынын мэрлери, Жалал-Абад, Ош областынын мэрлерин түндөдеп киргизип атат. Отунбаев аны колдоп берип атат. Мына Атамбаев инсинирет, өзүн төрага кылып атат. Анан ушунун билеринде мынтип жаздырып атат да угуп тур. Министерство финансов Кыргызской республики выделит дополнительные средства для осуществления масштабных операций правоохранительным и силовым структурам с целью локализации и пересечения деструктурной деятельности сторонников окружения Бакиева. Изъятие находящихся рубежа огнестрельного оружия ППС сторонникам Бакиева. И Министерство финансов выделит дополнительные средства. А Сариев адам мага чалып атат да, булар ушундай чечим алгандай, акчаны кактап табабыз. Таба албай калды. Мына баарынын колу турат. Атамбаевдин, Исаковдун, Дүйшебаевдин, Алымбековдун. А бүгүн ушулар бардыгы кайсы иш боюнча соттолду? Батыровду чыгарып бергени боюнча соттолушту. Түгөлү менен бардыгы. Эми мен таң калганым ушул, өзү ошентип демилге көтөрүп, Отунбаевга киргизип, Минфинге акча тап деп, анан акча таба албай ана Сариеваны жанагы ячейкалардан табылган акчаларга бөлсө,
кайра кыйкырып чыгып атпайбы. Эми акчалар кандай бөлүнгөн? Ячейканын чыккан акчаларда мен кенен берилер дедим. Мына атайын алып келдим. Мына селип алып келдим. Ячейкалар. Урматтуу кыргызстандыктар, мен атайын кайрылып, мүмкүн акыркы кайрылып айтарым. Дальше мен деле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө окшоп убактымды коротуп актана бербейм. Анткени бул жок нерсе, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошон үчүн актанбайт да мына. Мен да дальше актанбайм. Эми мен ушул документтердин бардыгы мынакей тергөөдө албай койду. Мына. Каяктан алдым? Мына архивден алдым. Түрмөдөн чыккандан кийин архивден таптым. Мына Момунов деген мага архивден бербей жатып араң берди адвокатыма. Мынакей архивден алган далилдер. Турат ушу өкмөттөр деле турат, жогорку кеңеште. Отунбаевдин 2 жолу акча бөлүндү. 19 миллион 700 миң доллар Ауптун ячейкасынан алынган. 2 миллиону Наделдики, 5 миллиону Калиев Бакыттыкы мына бурона. Ушул акчадан биз иштеттик, 7 миллионду иштеттик деп мына. Ошодон выделит 2 миллион муногу Отунбаева бөлүп аткан акча, ошол Наделдин банкынан чыккан акча. Бул 341-чи распоряжение тескемеси менен 13 майда 2 миллион ячейкадан алынган 19 миллион 700дөн 2 миллионун биз алып атабыз. Отунбаева бөлүп атат. Каяка бөлүнгөн боюнча да мына жерде бардыгы бар, тизмеси бар. Каяка кетти, эмне кылып. Экинчи жолу бөлүп атабыз. Наделдин акчасынан 444-чү тескеме менен. Аны да көрсөтүп коелу. Анткени мен булардын бардыгын мемеге бердим да. Ташиевке бердим. Мен ишимди кыскарт мына. Мен жокмун бу жерде. Мен алган жокмун. Бул акчалар, сен айтып аткан акчалар мындай бөлүнгөн деп. Мынакей 444-чү Отунбаеванын мээси кыргызча акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө. Конкретно айтып атат бу жерде, каерде Кыргыз өлкөнүн Ош, Өзгөн шаарынын Ош областына Кара Суу, Араван деп бөлүп атат дагы, бөлүп берип атат. Бул орусчасы выделили. 2 жолу гана бөлүндү. Эми ушул 2 жолу бөлүнгөн акчадан 7 миллион бөлүндү да. Аягына чейин канча иштетилди? Мисалы, эң көп акча алганы Министерство обороны алды, 500 миң доллар. УКМ калды, 400 канча миң, эмне список бар. Эмне да анда окуп коеюнчу белдерге. Ким канча алганды окуп коеюн. Анткени азыркылар жакшы билбей калды да. Бул боюнча генеральный прокуратура, мынакей зам генеральный прокурор 2 жолу 12-жылы 16 майда отчет берип атат. Мынакей. Жогорку кеңешке барып. Кайсы акча, канча акча кеткен. Сариев 1 жолу отчет берип атат. Өзү Темир. Акыркы генералды Жолдубаева 1 жол жогорку кеңешке отчет берип атат. Мындай экен. Иш козгогонго болбойт, бул акчалар баары эле кеткен экен деп. Муногу 1 жолу генералдый прокурор отчет бериптир. 11-жылы 20 майда, 1 жылдан кийин. Эми ушул жерде четко жазып атат. Ошол 19 миллиондон бөлүнгөн акчалардан дейт, иштетилгени 2 миллион 904.590 доллар. Калганы бардыгына кайра Назбакка кайтарылган деп атат. Иштетилбей калганы кайтарылган деп. Эми ушул жерде списоктор бар. Мына кимдер буну Акипресс жазып атат. Ошол отчет берип атканда кимдер акча алганын жазышып атат да. Мына 19 миллион 700ден Назбакта сакталгандан ана бөлүндү деп. Ана мына жерде жазылышып атат. Бул мен прессияда жазгандан алдым. Мынакей, эмне айтып атат. Руководитель администрация президента Каптагаевка и Тургуналиевке 5 деп атат. СДПК партиясына 7 миллион деп атат. Атамекенге Текебаевка 25 миң доллар берилген деп атат. Текебаев ошондо депутат болчу. Ошондой комиссия каралып атканда Текебаев ордунан туруп айткан. Да, мен 25 миң доллар алдым, мына отурат Нурушев деген Нокен районунун акими мен ушуга бергем деди. Ал туруп мага берген деп айтты. Булардын баары текшерилген нерселер да. 7-апрель күнү убактылуу өкмөттүн курамы атайын элдерге психотроптук дарыларды ичирген, окуя атайын уюштурулган деген пикирлерди айтылып келет. Бул дооматтарга кандай жооп бересиз? Базар сөздөр да. Дооматтар каяктан чыгып атат? Кантип жана башында айтпадымбы? Лишь бу убактылуу өкмөттү жаманатты кылыш керек. Бул
Бул эми кичине убактылуу өкмөткө жаманатты кылганда да бир жарашкан нерсени айтсаңар, биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ар региондо жүрөбүз. Ар региондон алып келип камап койду. Анан каяктагы ичирип койгон, каякта чичирип койгон деген нерсени айтып атасыңар. Мен түшүнбөйм муну. Сиз мурда Ак Үйдүн чатырынан элге ок аткан чет элдик жалданма жоокер кармалганын айткансыз да. Ал иштин жыйынтыгы кандай болду? Эмнеге коомчулукка маалымат берилген жок ошол боюнча Айтканбы, эгер айткан болсом ушуну билесиңби? Каерде айттым муну? Айткан эмесмин. Айткансыз деп айтасыңар. Ушул убакка чейин бир журналист аны мага таба элек. 16 жылдан бери ушул жерде айткансыз алып келип таштап кое элек да. Мен постоянно интервью берсем, ар күнү 10 күн сайын кабарлар деген адырына президентибиз берип аткан жерден тынбай айтып турам. Ошонун архивинде бар. Жыйынтыктоочу суроо. Сиз өмүрүңүздү саясатка жана чындыкка арнап келе жатасыз да. Аткардым деп кубанган, аткара албай калдым деп өкүнгөн кайсы иштериңиз бар? Тарыхта кайсы иштерим калды деп эсептейсиз? Келечектеги дагы кандай ой, максаттарыңыз бар? Алдыда саясий күрөш улана береби же токтоп калабы? Капысыздан берилген суроо болуп калды. Өкүнө турган иштерим көп. Ушул бардык революциянын билдизөрү Тополоңдун ичинде жүрүп, бирок Тополоңдун башында жүрүп, анан эле 5-6 ай өтпөй кайра пожарник болуп жүрөм, өрт өчүргүч болуп жүрөм. Биягы Талас, биягы Нарын, биягы Баткен, Ош бардык көлдө жүрөм, анан эле 5-6 айдан кийин кайра апатчы болуп кала берем да. Вот это ушул мемеси үй бүлөлүк ошол башкарууну буза албай келгениме өкүнөм. Революцияга катышып жеңишке жеткен менен эле кайра Бакиевке берип коелу, Атамбаевке кайра тас кейпибизге түшүп калабыз да. Ушуга өкүнөм. Неужели ушулар менен жанынан кетпей, Бакиевдин жанынан кетпей, ошого жанагы Данияр Үсөйнов, Куловго окшогондорду ага таасир эттирбей эле өзүм аке деп туруп эле ишке ашырсак болбойт беле деп өкүнөм. Андан башка Атамбаев досума деле ошентип шопур-попурларын кого бербей, мындай кыл деп жанында жүрсөм мүмкүн адыл ишке ашырат эле дегендей үй бүлөлүк башкаруу болбойт эле деп. Бул биринчи өкүнүү. Ушул революциянын максаттары толук ишке ашпай калды. Экинчи өкүнгөнүм, Кыргызстандын 4 коңшу өлкөлөрдүн чек арасы боюнча күрөштүм. Камалдым ушулар боюнча, аябай кыйынчылыктарды көрдүм, бирок бардык эле ошол президенттер, бийликтер айткандай болуп бүттү да. Мен айткандай болуп биз уталган жокпуз Кыргызстан. Утулуш болду да. Бирок ушул жерде кыстыра кете турган нерсем, бирок мага окшогон бир топ жаш мекенчил патриот, элим, жерим, суум деген жаштарды ойгото алдым деп ойлойм. Эми тарыхта мындай оң жагынан кала турган нерсе десем, айта турган нерселерим көп. Мисалы, мына Курултай институтун азыр эле айтпадымбы? 2006-жылкы конституцияга киргизип, ошодон бери конституцияга киргизип, ушул Кыргыз улуттук демократиянын институту, биздики ушул Курултай институту деп конституцияга киргизе алдым. Бирок азыр иштеп атканын көрүп сүйүнөм. Ушуну мен конституцияга киргизип коюп, бүгүн азыр майда маселелер каралып атса дагы бул биринчи деп. Келечекте чоң улуттук маселелер Курултайда сөз каралат деп ишенем. Ушул элдик Курултайдын конституцияга киргизгениме мен сүйүнөм. Экинчи тарыхый бир нерсе, мен өмүр бою мактанып, ушу сыймыктанып айтып жүрө алам. 90 жыл көмүлбөй үркүндө, беделде, төбөктүн белинде, ашууда көмүлбөй жаткан ата бабалардын сөөгүн атайын экспедиция түзүп, депутат кертинде барып, тердирип, жерге жашырып, Куран окутуп, көндүргөнүмө ошол чет өгүзгө, ак шыйрак, тиги сары жаздарга барып, ушуну мен тарыхый ишим деп эсептейм. Ата бабанын ушу 400-500 киши өлгөндөй түркүндө ошонун сөөгүн кеч болсо да жашыра алдым, ашын өткөрө алдым. Өзүм баштан тикке туруп ушуну уюштура алдым. Конечно, бизге башка улуттук жанагы маанайдагы бир топ үй курулушчулар партиясы, асаба партиялары, башка Кыргызстандын жерлерден келген активисттер жардам бердичи, бирок ушуну демилгеге туруп мен ушуну кыла алдым. Мен ушуга дайым айтылам, ушу ата бабанын сөөгүн жашыра алдым деп айтылам да. Андан башка булугу азыркы конституциянын бардык азыркы конституциянын дагы бир 9-8 жеринде адам укугуна, улуттун мээресине, каада салтына байланыштуу мен киргизген жоболор али кече иштеп атат. Мындай карап көрүп мен киргизсем деп. Бир топ мыйзамдар, мен жазган мыйзамдар иштеп атат.
Анан депутат көзүмдө мен эң көп мыйзам жазган депутат катары жүрдүм. Бир топ мыйзамдарым азыр деле иштеп атат. Мен жазган мыйзам экен деп бетип коем. Сүйүнүп коем да, ушу калтыра алдым деп. Жыйынтыктоочу суроонун акыркысына жооп бере албайсыз? Кийинки саясий кадамдар кандай болот? Дагы эле саясатка аралаша бересизби? Адамдын өмүрү күрөш. Адам өлгүчө күрөш керек. Менин девизим ошондой. Пока көкүрөктө жүрөгүң болсо, аң сезимиң иштеп турса, күрөш керек. Турмуштун өзү күрөш. Анан бул нерселер түгөлсө, конечно, Алла Таала алып кете берет бир күнү. Маегиңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик.